Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, Глобус түрмөгү менен Аргентинага барып дагы саякаттап келдик. Ал эми биз болсо эфирибизди уланталы. Студиябызга экинчи коногубуз дагы келип жайгашып калды. Дал ушул коногубузду тааныштырып, биз маекти баштасак. Жылдыз Эралиевна, психолог жана каржы сабаттуулук боюнча тренер. Эжеке, кутмандуу таңыңыз менен. Саламатсызбы? Кутман таң, саламатсыздар. Эжеке таңды кандай тостуңуз? Адатта психолог эжекелерибиз таңды кандай тосот? Кызыктуу суроо экен. Таңды ыраазычылык менен. Көзүбүздү ачканда эле ушул таң атып, көзүбүз көрүп турганына, дем алып турганыбызга ыраазычылык айтабыз. Анан жылуу суу ичип, андан кийинки процедураларга өтөбүз. Мыкты эжеке, биринчи иш жолуңуз боюнча сөздү баштайлычы. Канча убакыттан бери мына ушул тармакта эмгектенип келесиз? Бул жаатка жөндөн жөн келип калган эмесмин. Себеп дегенде турмуш шартыма, өзүмдүн жеке турмуш шартыма байланыштуу болгон. Кайсы бир жылдары аябай чоң кредиттерди алып, сабаттуулугум жок, каржы боюнча же бир кеңешчим жок, же ал маалда интернет булактарында эч кандай билим жок болгондуктан аябай кыйналганмын. Анан ошондон изденип жүрүп, убакыт өтүп, анан ушул каржы сабаттуулугун аябай түбүнө кирип, мындай жакшы изилдеп туруп, анан ушул турмушума, өзүмдүн турмушума колдоно баштагандан кийин аябай сонун өзгөрүүлөр болду. Анан көп тренингтерге катышып, Международный академия бизнеса ошол жерлерден сабактарды алып, Европаларга барып, чет өлкөлөрдөн сабактарды алып келгенден кийин мен ойлодум, мен жардам беришим керек элге. Себеп дегенде именно ушул тармакта бизде аксаган инсандар абдан көп. Ошон үчүн андан өтүп барып, сүйлөшүп, эл менен сүйлөшкөндө элдин көйгөйүн билесиң да. Ушул сүйлөшүп жүрсөм, ушул көбүнчө өзүн өнүктүрүүдөн, өзүнүн ички дүйнөсүн түшүнбөгөндөн, көбүнчө ушул аял кишилер, эркек кишилер деле бирдей эле, себеби жан дүйнө бир эле болот. Аял эркек болуп бөлүнбөйт, жан дүйнө деген бирдей эле. Анан ушул психологияга да кызыгып, адамдын мээсин, жүрөгүн, ички дүйнөсүн тереңден түшүнүп билейин деп ушул психологияга дагы бурдум. Себеп дегенде өзүм биринчи кесибим мугалим болгондон ошол эле дипломду кайра переквалификация кылып, ушул Московский институттан окуп бүттүм. Эң сонун, мыкты. Эжеке, айтсаңыз, ушул көпчүлүк эл менен сүйлөшкөндөн кийин өзүн өзү өнүктүрүү боюнча көйгөйлөр бар экенин билдим деп атпайсызбы? Анан ошол эл тараптан келген суроолорго, ушул көйгөйлөрдү чечүүгө сиз кандай кеп кеңештерди бересиз? Биринчиден, мен жанагы көп эле азыр популярдуу болуп атпайбы, Инстаграм баракчаларда, тиктоктордо группа түзүп алып эле мен тигини окуп атам, буну окутуп атам деген кесиптештерибиз деле бар. Алар деле жакшы, анын деле өзүнүн үзүрү бар. Кайсы бир адам өзүн ошол жерден табат. Бирок менин негизги эле максатым жеке ар бир инсанга өзүнүн ошол ситуациядагы же ошол бир жашоонун кырдаалындагы бир ички көйгөйүн түздөн түз чечип берүүгө, жардам берүүгө аракет жасап жүрөм. Ошон үчүн мени көбү балким тааныбайт. Мындай жеке мен менен иштешип, өзүн өнүктүргөн жигит кыздар бар, аябай ыраазычылыктарын айтып жүрүшөт. Ал деле мен бир гана ар дайым айтам, аябай жакшы ийгиликтерге жетип, бир чоң жерлерге барып интервью бергенде, балким бир китеп жазганда, бир журналга барганда, мен ошол эжекеден ушундай таалим алып, ушул жашоом ушул деңгээлге өзгөрүүгө себепчи болгон деп койсоңор, мен үчүн чоң белек деп ушинтип айтып жүрөм. Мыкты, эң сонун. Азыркы учурда чындыгында 21 кылымда бул психологдордун заманы же болбосо ушул психологиянын заманы, кылымы деп айтып коюшат эмеспи? Анын сыңарындай азыркы учурда мына ушул тармакка кызыгып жаткандар дагы көп болуш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздерди кызыктырган суроолоруңуздар боло турган болсо, экран астында турган WhatsApp номерлерибизге SMS билдирүү калтырсаңыздар дагы болот. Биз эжекебизден сөзсүз түрдө жооп алып бермекчибиз. Эжеке, айтыңызчы, эми үй бүлө психологиясына, деги эле балдардын психологиясына кайталыкчы. Азыркы учурда балдар башкача деп айтып калышат да. Эмне себептен мындай? Эми бул деген жашоо талабы. Себеп дегенде адам баласы эволюцияны басып өткөнбүз да. Билебиз баарыбыз. Илгери атеизм алды, Дарвин башка нерсени айтса, кийин бара-бара динге, религия деп ушул баягы ислам динин аябай бизде дагы мындай тереңден терең мындай билим алып атабыз. Ал жерде башкача айтылат, эми аны бир Кудай таалам билет, бирдеке деп ушул
так маалыматты айтып мен ушундай деп айткандан алысмын. Бир гана бирок ушул Өнүгүү сөзсүз түрдө жүрүп турат, сөзсүз түрдө өзгөрүү болуп турат да, өзгөрүү болуп турат. Азыр эми мурунку заманда биз материалдуулук баалуулукка, андан мурун адам өзүнүн физиологиялык бир өнүгүүсүнө басым жасаган болсо, биз азыркы жашообуз мындай материалдуулук баалуулуктарга, физикалык баалуулуктарга толду да. Биз уже бир кандайдыр бир этапка келип такалып калдык да. Ошонун негизинен адамдар өзүн өзү издеп башташты. Себеп дегенде каалаган товарын сатып алып атат азыр үйдө отуруп алып, онлайн тармактарда. Каалаган мамлекетке учуп барып келип атат, эч кандай чектөө жок. Адам баласы уже ошонун баардыгына жетишип, мындай көнү тоюп, көзү тое баштаганда, дагы эмне кылсам, дагы кантип өнүксөм деп издеген бир какой-то этапка келип калдык. Ошонун негизинде адам өзүн өзү издеп баштап атат. Кайсыл жанагы американский психолог болгон Маслоу деген ошонун пирамидасы бар, ошол боюнча айтып кетсек аябай интересный, кызыктуу нерселер. Бул деген адам духовный жактан жана эмоционалдык жактан азыр өнүгүүгө аябай муктажбыз. Себеп дегенде кабагың болбосо дагы, ашың болбосо дагы, кашың болсун деген сөз бекер айтылган эмес. Ар бир кыргыздын ушул макалы аябай терең философияда. Ар бир макалын жарым саат, бир саат талдаса болот да. Ошон үчүн айтат элем, муун өзгөрөт. Анан биз деле кичинекейибизде чоңойта элебиз. Биздин заманда башкача болгон, силер башкачасыңар деп урушса, бизге ал таң калыштуу болгон да. Ошол эле себептен азыр балдарга биз өзүбүздүн жашообузду айтсак, алар үчүн силерге деле мына балдарым, кыздарым отурасыңар, башка эле заманда эмнени айтып атасыңар деп айтасыңар. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн муунуна, заманына жараша өнүксө, мен мынчага чыгып калдым деп, ошондо балдар менен жана өзүнүн кийинки муун менен тил табышып, бир кадам таштап, жашоосу жеңил болот деп ойлойм да. Анан мен илгери ушундай элем, ушундай болуп, ушундай болуш керек деп, жаштарды артка тарткан туура эмес деп эсептейм. Ооба. Сөзүңүзгө толтурду кошулабыз, бирок ошол өнүгүүнүн заманында, өнүгүүнүн мезгили келген учурда ушул ар тармактан өнүгүү менен биргеликте технологиялар дагы бир аз ошол нерсеге бут тоскондой болуп атат. Мисал алып турган болсок, ар түрдүү оюндар, социалдык баракчалар, видео түшүр, ушул нерселер бир аз бут тоскондой болуп атат. Анан жаштарыбыздын, биздин кичинекей инилерибиздин бешиктен баштап эле телефонго көп алаксышат. Анан ата энелердин эң көп берген суроосу телефондон баланы кантип арылтуу керек. Эми бул аябай орчундуу маселе, азыркы замандын аябай орчундуу мындай оорусу деп койсок болот да. Бир тараптанчы, бирок ар бир медалдын эки тарабы бар дегендей, аны туура колдонуп, саат менен колдонуп, туура жака бурсак, биз кайрадан башка картина көрүнөт да, башка сүрөттөлмө көрүнүп калат. Ошон үчүн көбүнчө эле эми бала эмне үчүн балдарды айта турган болсок, телефонго ата энебиз өзүбүз күнөөлүүбүз да. Мен муну кармап тур дейт дагы, өзүнүн ишин жасайт. Мен муну кармап тур деп туруп тамагын жасайт, же өзү телефондо отурат, мындай жаш энекелерчи үйдө отурган. Ошого баланы кандайдыр бир кызыктыруучу башка бир нерсеге көңүлүн буруп, бир жомок айтып берген деген аябай сонун нерсе. Бул эски, бул болбойт деген болбойт. Жомок айтып берүү, ырдап, ал менен кошо ойноп, сүрөт тартып, кошо бир кино көрсө дагы, же бир мультфильм көрсө дагы кошо көрүп, ошону талдап берсе, бул уже башкача адам баланы калыптоосуна тарбия башталат да. Ошон үчүн мен ар дайым айтам, балам мынтип атат деп келгендерге, тарбияны өзүңөрдөн баштагыла депчи. Бизде азыр көбүнчө ата энелер тарбиясыз болуп атат да, бир азчы. Себеп дегенде ата энелер бири-бири менен өздөрү билбейт, анан балага эмнени берет. Ошон үчүн мен жаш кыздарга, жигиттерге айтмакчымын да, шашып турмуш кургандан алыс болгула, мындай аң сезимиңер толтуруп, билимдүү болуп, жашоону түшүнүп, кайсы болот, кандай ак караны жакшы айырмалап, анан кийин үй бүлө курсаңар, өзүңөргө да жакшы, келечектеги балдарыңарга да жакшы болот деп ушундай кеңеш бермекмин да. Ошон үчүн ошол бул эми ошол телефон, соц тармактар деген бизде TikTok'ту жаап койду. Бул эми тамыр менен алып койбойт, бул үстүнөн эле бир проблемага карап аткан нерсе да. Бул нерсени түбүтөн мында генетический жактан башташ керек да. Мындай аң сезим түбүнөн башташ керек. Ошон үчүн мага окшош кесиптештер көбүрөөк болсо,
көбүрөөк билим алса жаштар жакшы болот эле деп эсептейм. Эң сонун. Негизи азыркы учурда ушул үй бүлөдө балдар менен ата эненин ортосундагы мамиле, бирин-бирин түшүнбөөчүлүк, анын ичинде ошол өспүрүм курактагылар, мектеп курактагы окуучулар болуп калат да. Ошол нерсени болтурбоо үчүн, алдын алуу үчүн же болбосо, эгер ошондой көйгөйгө туш келип калса, кантип чечүү керек? Негизи эле сизге ушундай кайрылган ата энелер болобу? Аларга кандай кеңеш бересиз? Сөзсүз бул деле болсо дагы бир чоң орчундуу маселе. Бул деле келип бар жоктун баардыгы ошол убакыттын тардыгынан, анан балага көңүл бурулбай калгандыктан келип чыгат да. Бала көңүлсүз калганда эле өзүнүн билген башка бир туура эмес жолдорго басып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн баланын өзүнүн режими болуш керек, тайм менеджмент дейт. Мисалы үчүн мен үй бүлөлөргө айтам, сөзсүз бир жумада бир күндү белгиле. Бул биздин үй бүлөнүн күнү деп. Ал күнү командировкаңды жыйыштыр, отурушуңду, аш тоюңду жыйыштыр. Ошол күн сөзсүз бала менен сартан кечке чейин, таң аткандан баштап кечке уктоого чейин бала менен экскурсияга чыгасыңбы, киного барасыңбы, же үйдө бир жумуш жасайсыңбы? Ошон үчүн балага мындай көңүл буруу сөзсүз зарыл. Анан бала өзү чоңойрет, курсагы тойсо болду деген бул абдан туура эмес көрүнүш. Себеп дегенде биз деген жаныбарлардан айырмаланып өнүгүүбүз да керек да. Жаныбарлар болсо эми багып койсоң, тамак берип койсоң күчүп жүрө берет эшиктиндечи. Бала андай эмес. Бала деген бул коомду түзүүчү инсан. Балким ал келечекте президент, келечекте бир күчтүү академик, доктор, мугалим, профессор болуп чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн балага туура тарбия берип, туура багыт тандап берүү дагы ата эненин чоң милдети. Бул жерде кандай дагы кеңеш берет элем. Сен бул жакка барышың керек деп зордобостон, баланын каалаган кружогун алып барып, каалаган ушу иримдерине катыштырып, анан ошол бала эмнеге жөндөмдүү? Мен ушу врач болбой калдым эле, сен врач болушуң керек деген да туура эмес. Себеп деген ал мындай чын жүрөктөн бир жакшы дарыгер боло албай калышы мүмкүн. Бул атамдын кесиби эле же энемдин кесиби эле деп. Ошон үчүн баланын өзүнүн жан дүйнөсү эмнеге жакын болсо, ошого эле салым жасай берсе, сөзсүз чоң дарак болуп өсөт деген мындай маалыматтар бар. Эң сонун. Мактай. Эжеке, анан каржы сабаттуулугу боюнча дагы билет экенсиз, маалыматыңыз бар экен. Анан ушул жерден айтайын, мурунку берген жообуңузга эле улай. Көпчүлүк ата энелер айтат, мисалы, ушундой кылайлы десек, ошо каржы жагынан маселелер туулат, финанс жагынан болуп калат. Мисалы, бере турган кружок эле ошол бир аз кымбатыраак болуп калышы мүмкүн деп. Анан анын көпчүлүгү ушул каржыны туура эмес бөлүштүрүү, иштетүүдөн келип чыгат. Анан ушул жаш үй бүлөлөргө, негизи эле ата энелерге, ушул каржы менен иштешкен адамдарга кандай кеңештерди берет элеңиз? Кандай бир ыңгайлуу жолдору бар? Да, бул деле терең темалардын бири. Биринчиден, биздин Кыргыздан дагы сонун макалы бар: тапканбай эмес, катканбай деп. Туурабы? Бизде кандай? 2 жаш, 3 жашардан баланы баштап эле 20 сом берет дагы ата энеси, ал чуркап магазинге барат. Баарын тогот. Мына кичинекейден башталат болчу. Ошол кичинекейинен үйрөнүш керек. Мына сенин 20 сом акчаң же 50 сом акчаң балага. Ушуну сен 2 күнгө жеткиришиң керек деп. Ал кантип жеткирет, жебей коёбу, же иштетпей коёбу өзү билет. Анан бир оюнчук сатып алам же башка нерсе кылам десе, ошол акчаны мен сага берип турамын, өзүң топтоп аласың. Ошондо балада кичине бир ой пайда болот. Бул акча меники экен, мен өзүм ушуну жасасам болот экен. Балага кайрылсак да, анан эми чоңдорду айтсак, эми чынын айтсам, аябай көйгөйлүү маселе бул. Депрессия ошодон келип чыгат, уруш жаңжал, үйдөгү ажырашуулар ушу каржыны туура эмес бөлүштүрүүдөн. Себеп дегенде баягы көрпөңө кара бутуң сун деген дагы мына айтып атпаймынбы? Ар бир кыргыздын макалы ушунчалык дал келет ар бир биздин жашообузгачы. Эсептеп, ошол эсебиңе карап туруп, анан кийин жашооңду мына тойлорду өткөрүп атат, карыз болуп, кредит болуп, кийим алып алышат, машина алып алышат. Ошонун баары бир кандайдыр кичине эле бир рахат алып келет. Анан карыз төлөгөн келгенде уже узак бир жакшы эмес состоянияга келип калат да. Ошон үчүн мен кеңеш берет элем, мындай колуңан келсе эсептеп, анан специалистке кайрылыш керек. Ар бир, мисалы үчүн, чет өлкөдө специалисттердин ар бир үй бүлөнүн доктору бар, адвокаты бар, юристи бар, кулинар, нутрициологу бар, бирок еще андан сырткары каржы кеңешчиси дагы бар. Бизде деле бул бара-бара өнүгө турган нерсе. Себеп дегенде, мына биз ар бир үй бүлөнүн бюджети так болсо, эсептелүү, анан карызы жок болсо мамлекет өсөт да. Бул деген үстүртөн эмес, ичкеден, мындай түптөн жакшы бир үй бүлөлөрдү, анан сабаттуу инсандарды тарбиялоого жол берет.
сөзсүз специалистке кайрылыш керек. Эң сонун. Мыкты. Эжеке, маегибиз дагы өз соңуна келип бара жатат. Андыктан сизге эркин микрофон болсун. Балким айта турган акыл насааттарыңыз бар, балким салам жолдорлор болсо жеткирип алсаңыз болот. Биринчиден ошол сиздердин телеканалыңыздарга ыраазычылык билдирем. Ушундай кызыгуу жаратып мен жеке ошол специалисттарга. Эмне демекмин? Биринчиден кыргыз элибизде тынчылык болсун. Кудайым ар дайым жакшылыктарды берген болсун. Келечекте ошо жаш мундардын, балдардын келечеги кеңири болсун. Ошол ар бир үй бүлө өзүнчө бир мамлекет дейт го. Ошол ар бир үй бүлө өзүнүн эле тиричилигин, өзүнүн оокатын эле тактың, анан ынтымакты алып барса эле бизде сонун мамлекет курулат. Ошон үчүн сырткы мындай көп кереги жок нерселерге көңүл бурбастан жашоодо мына жеке өзүнүн өнүктүрүү жолунда дагы мен ар дайым кеңеш берем. Информационный диетага отургула жана эмоциональный диета деп коет. Бул кереги жок, колуңан келбеген нерсеге көңүл буруп, ага чөгүп, анан ал нерсени үйгө алып келип үйдө проблема кылыштын кереги жок. Ошол өзүңүн түп мындай максатың болуш керек. Ошо максатка туура жол карай ушул кадамдар жасаса, сонун эле болот деп ишенип кетем. Барыңыздарга чоң рахмат. Кыргыз элиме ар дайым тынччылык, молчулук каалайм. Рахмат эжеке, сиз дагы студиябызга келип кызыктуу маек куруп бергениңизге мынакей сонун кеңештерди да берип өттүңүз. Жалпы сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле студиябызда конокто Жылдыз Эралиевна, психолог жана каржы сабаттуулук боюнча тренер эжекебиз болду. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз.